Мына биз өткөн жумада иш сапарда болуп калдык эле Москвада. Ошол чек ара жөнүндө айтып кетким келет. Өткөн жума мына көптөн күткөн, кыргыз эли көптөн күткөн жаңылык жарыяланды. Ошол президентибиз Садыр Нуркожоевичтин, Камчыбек Кыдыршаевичтин чоң эрки жана чоң эмгеги менен ушул 30 жылдан бери чечилбеген чек ара маселеси такталгандыгы жөнүндө маалымат таркады. Бунун артында көптөгөн мына уйкусуз эмгектер, канчалаган мындай сүйлөшүүлөр тургандыгын биз билебиз. Ошо Камчыбек Кыдыршаевич менен чек арада биз чогуу жүрүп, ал бийликке келгенче эле ошол жерде барып кабар алып, үйлөрдү калыбына келтиргенге колдоо көрсөтүп, ошол убакта айткан эле мен чек араны аягына чыгарам деп. Мына ошону бүгүн такталып олтурат. Бул мамлекет үчүн тарыхый окуя болгондугун мен айтып кетким келет. Ошол эле убакта Камчыбек Кыдыршаевичке жана ошо комиссиянын ар бир мүчөсүнө терең ыраазычылык билдирүү менен ушу Баткен шайлоо округунан шайланган депутат катары ошол эле убакта менин ушу саясатка аралашкандыгымдын бирден бир себеби ушул чек ара маселеси болгон. Ушул жакшы жаңылык менен баарыңыздарды ошо эл ыраазычылык билдирип атат. Кудайым буйрса ушу мамлекетибизде тынчтык болсун, мындан ары жакшы гана жаңылыктар боло берсин. Чоң рахмат.